видеодо арыздаттанууларды кабыл алуу тартиптери жана мыйзам бузуулар үчүн жазалар тууралуу айтып берем. Шайлоо процесси бир нече этаптарга бөлүнөт. Биринчи талапкерлерди каттоо, андан соң үгүт иштери, анан шайлоо. Ушул 3 этапта кандайдыр бир мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, аны тиешелүү мамлекеттик органдарга билдирүү эми бир топ жеңилдеди. Мисалы, Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына киресиз, сайттын оң жагындагы электрондук кайрылуу деген бөлүмдү тандап, даяр форманы толтуруу менен БШКнын жетекчилигине жана түзүмдүк бөлүктөрүнө кайрылуу жөнөтө аласыз. Көрсөтүлгөн бардык саптар милдеттүү түрдө толтурулушу керек. Кайрылуунун тематикасы, кайрылуу даттануу же билдирүү. Биринчи ошону аныктап аласыз. Форманы толтуруп бүткөн соң, эгер документ, фото же видео түрүндөгү материалдар болсо, тиркеп коесуз. Ошентип 10 мүнөттө бузуулар боюнча фактыларды жеткире аласыз. Ал жерде БШКдан тышкары укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да отурушат, демек сиздин даттанууну дароо көрүшөт. Келип түшкөн арыздаттануулар расмий сайттын реестрлер бөлүмүндө көрсөтүлөт. Башкача айтканда, билдирүүнүн булагы ким, ишти кароо кандай этапта турат, кандай чаралар кабыл алынганы так көрсөтүлөт. Анан жооп беребиз да, сөзсүз кат түрүндө жооп беребиз, кандай чара көрдүк, ал жерде кандай чечим кабыл алдык деп, ошо чечимдин жообун беребиз сөзсүз. Мисалы, макул болбой калса, мисалы, ошо чара көргөн субъект же ошо арыз жазган субъект боюнча алар дагы тиги да тарап сотко барып кайрылганга мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоо комиссияларынын бирдиктүү тутумун түзгөн участкалык, аймактык, округдук, борбордук шайлоо комиссияларынын баарына арыз менен кайрылсаңыз болот. Шайлоо процесси учурунда мөөнөттөр кыска болгондуктан, мыйзамсыз окуяларга күбө болсоңуз, 3 календардык күндөн кечиктирбей дароо кайрылышыңыз керек. БШКда 3, эгер иш оор болсо 5 календардык күндүн ичинде карап, реакция кылышы шарт. Мындан тышкары учурда 1255 кыска номери иштөөдө, бул түз чалуу аркылуу кайрылсаңыз да болот. Жасалган же даярдалып жаткан кылмыштар тууралуу арызды же билдирүүнү каттоодон баш тартып же жашырып койгондор Кылмыш кодексинин 377-беренесине ылайык жоопкерчиликке тартылат. Бул 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин айыппул төлөө, 2 жылга чейин эркинен белгилүү бир кызматтарды ээлөө укугунан ажыратуу. Эгер сиздин арызыңыз далилдүү болсо, ошол эле учурда аны каттоодон баш тартып жатышса, бул беренелерди эске салыңыз. А эгерде сиз өзүңүз билип туруп жалган маалымат таратсаңыз, 20 000 сом айып төлөөгө милдеттүү болосуз. Дагы кандай жагдайлар же окуялар мыйзам бузуу деп эсептелинет? Биринчиси, шайлоо күнү жалгыз жашыруун добуш берип, аны сүрөт же видеого таратпашыңыз керек. Сизге тоскоолдук кылып, добуш берүүнүн купуялуулугун бузгандар 40-тан 100 саатка чейин коомдук иштерге же 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат. Дагы бир жаза 20 000 сомдон 50 000 сомго чейин айып салынат. А эгер сиз шайлоо комиссияларынын ишине тоскоолдук кылсаңыз, ал үчүн да жаза каралган. Экинчи, шайлоочулардын добуштарын сатып алгандарга 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин айыпка жыгылат. Талапкердин жубайы, жакын туугандары жана айгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары тарабынан жасалган ошол эле аракет 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыпка же 5 жылга эркинен ажыратылат. Добуш берүү үчүн акча каражатын же баалуу материалдык сыйлыктарды алсаңыз, сизге 1000 сом айыппул салынат, бирок бул тууралуу өз убагында ыктыярдуу түрдө укук коргоо органдарына билдирген адамдар жоопкерчиликтен бошотулат. Үчүнчүдөн, документтерди бурмалаган шайлоо өткөрүү боюнча комиссиянын мүчөсү, талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө укугунан же 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Андыктан документтерди бурмалагандарды көрсөңүз, коомчулукка ачыктап же онлайн билдирүү жазыңыз. Өз укуктарыңызды жана милдеттериңизди билип алуу ачык, таза, бурмаланбаган шайлоо өткөрүү болгон салымыңыз болуп эсептелет.